Здесь вот у нас присутствует представитель узбекской диаспоры, таджикской диаспоры, и вот мы, кыргызская диаспора, тоже приехали. Поздравляю вас всех с Ноурузом. Вот это она так получилось, что это воля судьбы, да, воля Всевышнего. Значит, Всевышний приготовил для нас более такую, в будущем хорошие вещи. Так что не унываем, всех с праздником. Мы сегодня оплатили штрафы за 8 человек уголовные. Сейчас штрафы еще не закрыты. Ну вот как заполнить. Бизге Норуз майрамыбызга ошол бизди кыргыздар да ойлоп, биякта Норуз майрамында да биякта калып кеттик. Норуз майрамга чейин чыгып кетебиз дегенбиз, буюрсачы. Ошо биякта болуп калдык. Сиздерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бизди ойлоп, бизге жардам берип, ошо сиздин ютубтарыңызды да көрүп турабыз. Алла ыраазы болсун сизге. Баардыгыбыз ыраазычылык билдиребиз. Ошо, рахмат. Assalomu alaykum, jamoat Qirg'iz elida. Mына shu yerda musulmonlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlar, har ulutdan odamlar shu Saharada жатышат. Rahmat, har qanday men aytib keta turaman, bugun 21-mart 2023-yil. Cho'ng jaqdan o'sha посольстводан диаспора degan, Quvonch degan akamizni tanıymiz. O'sha YouTube'da, internetdan dile ko'rib turamiz. Kelib bugun bizdan mayda chudab kelgancha bizning densoqlarimizni ko'rib so'ragancha kelib Ниматтын көңүл буруп келгенине рахмат. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Ушул Сахарага келгенче мекендештер, кыргыз мекендештер. Короче, жумуштанбы, каяктан, метродонбу кармаганда милициялар отделенияга жүр дегенде, сразу ошол жерден до конца болбой калса, документиңер туура болбой калса, ошол жерден 1000 сом болобу, 5000 сом болобу, 10 000 сом болобу, сразу ошол жерден аябай, сразу төлөп бүтүрүп кеткиле, сразу чыгып кеткиле. Если документиңерге сомнение болсоңор, если бияка келсеңер болду, бияктан чыга албайсыңар. 30 күнбү, 6 айбы вообще туура эмес болуп калса, чыга албай кетесиңер. Ошон үчүн булар жардам берип отур. Койт, биз 50 000 прилагать еттик, вообще албай койду уже отделениядан кийин. Ага чейин бирок биз прилагать эткен эмеспиз, анткени документибиз нормальный го деп келгенбиз. Жок, ага чейин. Ошого чейин отделенияга барганча, акыркы сөз ошо. Отделенияга барганча акча берип 10 000 болобу, 20 000 болобу, сразу төлөп чыгып кеткиле. Мекендештер, дагы жолу салам алейкум. Биз ошол Субсик Сахарова азыр келдик. Бир сыра мекендештер менен жолугуп, ар биринин көйгөйлөрүн уктук, өзүбүздүн аманаттарыбызды диаспора өкүлдөрү, мекендештер чогултуп берген аманаттын баарын алып келдик, бердик. Андан тышкары биякта ошо мекендештердин көйгөйлөрүн бүт баарын уктук. Азыр начальникке киребиз, начальникке да бир сыра ошо көйгөйлөрдү айтабыз өзүбүздүн деңгээлде. Анан кийин бул жакта мекендештер орточо эсеп менен 15-20 күндө отурат экен. Ошол негизи мөөнөт ошо 1 айга чейин, 1 айдан кийин, анан кийин ар бир мекендештерди ирети менен мекенге жөнөткөнгө. Андан ашыкча отуруп калгандар бар экен, 3 ай, 6 ай. Алар болсо бирин серин эле, алардын өзүнүн башкача көйгөйлөрү бар экен. Кылмыш иш жана 327 статья, бул болсо нелегальный документ, подделка документов деген статья. Ошо кылмыш ишке кирип калат. Алар болсо ашыгыраак отуруп калат экен. Себеп аларга штрафта төлөш керек. Ошо штрафтарын азыр биз төлөдүк 3 мекендештердикин. Ошол мекендештер жаңылыктар болсо азыр дагы айтабыз.